менен биз бүгүн мынакей ушундай болгон оюн түрүндөгү сабак түзүүгө бел байлап отурабыз. Эгерде сиздерде ушундай болгон мүмкүнчүлүктүү сабак өтөмүн десеңиздер, анда сиздерге ушул платформаны сиздерге сунуштагым келип турат. Эгерде даяр болсоңуздар, анда эмесе биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, кесиптешиңиз менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ушул оюндун түрлөрүн сиздерге жасаганды үйрөтмөкчүмүн. Бул кандай платформа десеңиздер, ушул Educaplay деген платформа сайт мугалимдерге эң керектүү Educaplay сайты ошол мугалимдердин жумушун дагы бир жолу жеңилдете турган программа. Сайтка киребиз, ушундай жазып алабыз, мынакей караңыздар. Ушундай жазып, ошол эң биринчи чыккан эле бөлүккө киребиз. Киргенден кийин сиздер эми буга чейин регистрация болбогондон кийин ушундай болуп чыгат. Караңыздар, регистрация сурайт. Регистрацияныкы мынакей сиздер эгерде английский болуп кала турган болсо, мышканын оң капталын басып перевести на русскийге которуп аласыздар. И бул жактан авторизоваться деген сөздү басып, ушул жактан войти через Google деген тандайбыз. Аккаунтубузду тандайбыз. Автоматтык түрдө биздин платформалык сайтыбызга алып келет. Эми кайсыл бөлүктө кандай мүмкүнчүлүктөр бар, биз ошол менен таанышалы. Дегенде бул жакта караңыздар. Бир аз орусчага которулганда кээ бир сөздөр мааниси жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошол жактан карап коесуздар. Мои игры деп турат. Бул жакта менин оюндарым деген жакта сиздер түзгөн оюндар болот. Мои проблемы, сизге кандай бөлүктөр болсо, ушул түшүп турат. Отчеты, отчеттук бөлүктөрдү дагы карап турсаңыздар болот. Караңыздар. Биз Educaplay сайты менен кантип оюн түзөбүз? Эң биринчи киргенде эле Мои игры деген жакка кирип, создать новый дегенди басабыз. Эми караңыздар. Бул жакта ар түрдүү бөлүктөр менен түзгөнгө болот. И ушунун астында ии деп турат. Значит, бул жакта бизде искусственный интеллект кошулган деген сөз. Мен азыр да или нет деген оюн ойногум келип турат, же болбосо контрольный опроси алфавит дегенди басайын. Ар түрдүүсүн бассам болот. Эми сизге ушул жакта суроо берип атат. Сиз жасалма интеллект менен түзөсүзбү же өзүңүз түзөсүзбү деп. Келиңиздер. Биз биринчи жасалма интеллект менен түзүп көрөлү. Анда мен эмне кыламын? Бул жака мага биология боюнча тест түзүп бер. 8 класс тема ДНК. Окей деп басам. Азыр мага бул тест түзүүнү баштады. 23 секунд керектелет деп жазылып турат. Бул тестти бизге түзүп берүүгө, мынакей караңыздар, автоматтык түрдө түзүп берүүгө камынып жатат. Сиздер дагы ушул сыяктуу эле тесттериңиздерди Educaplay'ден жасасаңыздар болот. Бул окуучунун кызыгуусуна, кызыгуулук мотивациясына алып келет. Караңыздар. Бул жакта бизге тест түзүп берди. Тестти мисалга кандай кылып көрсөк болот десеңиздер, биз өзүбүздүн бөлүктөрдө айткандай керектүү бөлүктөрүн көчүрүп алууга дагы болот. Эми азыр сохранить этилди. Мисалы үчүн мои игрыга кире турган болсок, мынакей биология ДНК менен Адан ага ал деп карап көрөлү. Бул жакта эми мен тестим туура түзүлдүбү? Карайбыз биринчи. Начальты басып көрөлү. Тест кандай түзүлүптүр? Биология ДНК менен ДНКдагы 4 негиздин бири генетикалык маалыматты сактоо деп сактоого катышат. Адан башталат экен. Бул эмне болушу мүмкүн? Начинается буква
аргы деп коеюн. Окей. Туура эмес экен. ДНК сыяктуу молекулаларда негиздердин жалпы ата визиткасы мындай кылып кете берейин. ДНКда негиздердин дагы бир аденин менен комплемент түзөт. Эми караңыздар. Ушундай сыяктуу тесттерди түзсөңүздөр болот. Кантип түзөбүз? Дагы бир жолу айтайын. Новыйды басабыз. Мисалы үчүн мен бул жактан лягушканы, баканы тандап алдым. Мага бул тест кереги жок. Анда X'ти басып коем. X'ти басып коем. Мен бул жака тест түзүп атам. Суроо беришим керек. Кыргызстандын борбору деймин. Кадимки деле тест түзгөндөй эле түзүп ала беребиз. Бул жакта мисалы үчүн A'сы, B'сы деген сыяктуу бөлүктөр түзүп кете бересиздер. Бул жакта галочка турат, өзүңүздөр галочкасын коюп койгонго сиздерде толук мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Мисалы үчүн Кыргызстандын борбору дедик. Караңыздар. A'сы бул жака мен Ош деймин. Бул жака ушундай меникиндей болуп чыгып кете турган болсо интернеттен проблема болушу мүмкүн. Бир аз менде да азыр интернет слабый болуп атат. Ошол сыяктуу сиздерде да слабый болуп калышы мүмкүн. Ош дедик. Бул жака Бишкек дейм. Меники туура жообу Бишкек. Көрдүңүздөрбү? Ушундай чыгып кала турган болсо сиздер дагы интернеттен ошо слабыйлыгынан билсеңиздер болот. Кийинки суроого, мисалы үчүн экинчи суроого дагы өтсөңүздөр, үчүнчү суроого дагы өтсөңүздөр боло берет. Мисалга мои игрыга киребиз. Новыйды түзөбүз. Лягушканы тандайбыз, баканы. Тандап туруп жасалмын челекке Кыргызстан тарыхы дейин. Мындай эле Кыргызстан тарыхы деп эле жаздым. Отправка кылдым. Эми бир аз күтөмүн. Эмне себептен күтөмүн? Кыргызстан тарыхы боюнча мага бул жасалмын челек тест түзүп берип атат. Каалаганын тандай берсеңиздер болот. Каалаган теманы жазсаңыздар, англисче, орусча, кыргызча бардыгын чыгарып берет мынакей. Кыргыз эгемендүүлүк кайсы жыл? Мисалы үчүн кээ бир суроолор азыр менде переводчик иштеп аткан үчүн такта ана которулбай жарым жартылай өзгөрүп кетиши мүмкүн да, ошону дагы бир карап коесуздар. Андан кийин могул жакта скачать деген белгиси турат. Көрдүңүздөр, ушуну бассаңыздар биздин тестибиз автоматтык түрдө мынакей көчүп ушул жака түшөт. Мынакей Кыргызстан тарыхы боюнча кызыктуу тест деп чыгып атат. Кыргызстандын эгемендик жылы кайсы жыл? Окуучуларга ушундай барактан да чыгарып беремин десеңиздер, барактан дагы чыгарып берсеңиздер болот. Мисалы үчүн бул жакта QR код белгиленип турат. QR кодду окуучулар ачып кирсе дагы болот, жанагындай автоматтык түрдө тестке кирет. Баракка дагы мындай кылып чыгарып берсеңиздер болот өзүңүздөрдүн иш аракетиңиздер. Бул сиздердин бөлүктөрүңүздөрдө ушундай басып алып, мисалы үчүн начальтты басабыз. Мындай кылып ойной беребиз. Окей. Сом. Мындай суроо кетет. Кыргызстандын жазуусу кайсыл жылы Криликкага өткөн? 1950-жылы. Туура эмес. 1940-жылы. Пиклелин, Ислам, Ысык көл 1991-31 мисалы сурообузда. Кыргызча расмий тили, Манас, Кыргызстан эмин кайсы жылы алган, мисалы үчүн 91-жылы, Борбошар Бишкек. Ушул сыяктуу тесттерди сиздер дагы түзсөңүздөр болот. Бул автоматтык түрдө эмне болот экен? Мои игрыга сактала берет. Урматтуу кесиптештер, ар түрдүү башка мугалимдердин дагы тесттерин колдонсоңуздар болот. Поиск игрыга кирип, бул жактан возрасын тандап, химия деген тандайын. Химияга керектүү мага тесттер чыгып атат. Мисалы үчүн, мондай дагы оюндуу тестибиз бар да.
Мисалы сайтсыз болот. Welcome to Adapted Mind, where we make learning fun. Before we get started, who do we have with us today? Родитель. Кто из них родитель? Awesome. Now, this exercise is best to go through with your child if they are nearby. Do you think you can go get them? Thanks for finding us. We are so excited to show you how your child can learn with us. Ушул сыяктуу бөлүктүк оюндар дагы бар бул жакта. Мисалы үчүн методдук бөлүктөр дал келтирүү боюнча мынакей караңыздар. Дал келтирүү боюнча да башка мугалимдердин сиздер колдонсоңуздар болот. Мынакей караңыздар. Химия, математика боюнча бул жактан жакындатып алып, эсептерди иштеп, мисалга жоо дагы бул жака автоматтык түрдө чыгып турат. Бул керек болсо, мисалы үчүн ссылкасын басабыз, мына поделиться деген значокту и копировать ссылканы басып, каалаган бөлүккө сактап кое бергенге мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн муну кесиптештериңизге же бир WhatsApp группага сактап коюп, ушинтип ойной берсеңиз дагы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта бир гана сиз өзүңүздүн сабагыңыз эмес, башка мугалимдердин сабактарын дагы колдонуп өтсөңүздөр болот. Темаларыңыздарды тандап алып, жасалма интеллект менен тестти дагы бир жолу оңой, окуучуларга кызыктуу кылып түзүүнүн жаңы сырын үйрөндүңүздөр. Көргөнүңүздөрдөй онлайндагы жана кагаз түрүнө да чыгарып алып, тесттерди алсаңыздар болот. Сабак жакты деген ойдомун, түшүнүктүү болду деген натыйжага келип отурабыз. Бүгүнкү сабагыбыз жаккан болсо, биздин каналга катталып, лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди жаза кетиңиз. Кайсыл программадан кыйналып аткан болсоңуз комментарийге жазыңыз. Биз ошол программа, сайт, платформаларды сиздерге видеого чагылдырып көрсөтүп беребиз. Бул видеону сөзсүз түрдө кесиптешиңиздерге жөнөтүп, бизге катталганды унутпаңыздар. Сак, саламатта туруңуздар.